Sizlerden sorular gelgen eken. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sadaka bergende üy bülümdün je atenengdin ar birinin atın aytış kerekpi? Je sadaka dep berse sowup barına tiyebi? Misalı men emni kılbayım. Özümdün üy bülüm menen bir kafege barıp tamaktansam dele, kimdir biröөнү жолдон ары өткөрсөm деле атам менен апамдын үй бүлө жана бир туугандарынын атынан деп айтам. Ушинтип эле. Ата-энемдин, бир туугандарымдын, үй бүлөмдүн атынан деп 100 сом берсеңиз дагы сообун Алла Таала жеткирет. Ар биринин атынан Нешма, Ташма, Тешабай, Балтабай деп аташ шарт эмес. Атам, апам, бир туугандарым жана үй бүлөмдүн атынан десеңиз ошол өзү жетиштүү. Устаз, мас убагында талак берсе талак түшөбү? Талак түшөт, анткени ал мас болгондо дагы аялын тааныгандыгы үчүн аялына талак берип атат да. Эгерде мас болуп аялын тааныбай турган деңгээлде болгондо анда ал кошунасына талак бермек, же үйүндөгү итине талак бермек. Арак ичкен кересолор бар го, ошолор талакты, 3 талакты аракка бериш керек да. 3 талакты аракка бериш керек. Анан арак ичирген досторуна бериш керек. Анан тилин кытыглаган шайтанга талак бериш керек. Эми бир талак берсе, ал бир жөн. 2 талак берсе, анда бир жөн. Аны күбөлөрдү алып келип, кайрадан нике кыйса, жашоосу дурус, жашап кетсе болот. Бирок 3 талак берсе, кайрадан ошол аялы менен никеленип жашоосу дурус эмес, харам. Аны менен бир үйдө болушу да дурус эмес. Эгерде кайрадан жашоосун улантып жыныстык катнашка бара турган болсо, анда ал ошол ойношко баргандай, аягы суюктук кылгандай күнөө алат. Эми ушул жерде бир сөз. 3 талак кылынган аял сөзсүз түрдө башка эрге тийиш керек. Башка эрге тийип, кадыресе аны менен эр аял болуп жашаш керек. Анан ал экинчи эри жооп берсе, үйүнө келип 3 ай 10 күндөн кийин мурдагы биринчи күйөөсүнө анан никеленип тиет. Жооп бербесе, жашайт ошол эр өлүп калганга чейин, же өзү өлүп калганга чейин. Эми суроо, кайсы бир эркек алжып мас болуп аялына 3 талак берди. Эмне үчүн анын аялы башка эрге никеленип жашаш керек? Суроо ушундай болуп атат. Эмне үчүн? Ал эркекке өтө чоң суммадагы акча салык салып, айып салып, төлөтүп, анан жашай берсе болбойбу деген суроолор да бар. Же болбосо дагы башка иштерди жасап, бир чоң кайрымдуулук иш жасаса, же мечит курса, же бир арык казса, же жол оңдосо дурус болбойбу? Жок, дурус болбойт. Эмне үчүн Аллах Таала ошол жерде Кур'анда кайсы бир эркек аялына 3 талак берсе, анын аялы башка эрге тийип чыкмайынча кайра өзүнүн биринчи эрине адал эмес. Суроо эмне үчүн? Себеби эмне десе? Өзүнүн койнундагы никесиндеги адал аялын арам кылып чектен ашып кеткендиги үчүн ошол эркектин намысын сындырыш максатта Аллах Таала мына койнуңдагы аялыңдын кадырына жетпедиң беле, мына аны башка эркекке береми деп атат Аллах Таала. Намысың бир сынсынчы сенин. Ба текебердигиң, баягы кайдыгерлигиң, чектен ашкандыгың, арам жолдо баскандыгың бир талкалансынчы, өзүңө кел деп Аллах Таала адептөө максатта аялын башка эркекке никеленип тийүүнү шарт кылган. Эми ушул керекпи? Ортодо 3 бала бар. Кээ биринде 4 бала бар. Мен бирөөнү билем, 8 баласы менен 3 талак берди. 8 баласы менен. Балдар чачырады. Психикалык жактан балдар бузулду кадыресе. Кадимкидей талкаланды. Үй бүлөдө береке кетти, ынтыма кетти, ырк кетти. Эң негизгиси үйдүн түркүгү болгон ата жоголду үйдөн. Болду.
Баарыбыз ушул жерде отурган бирдей эркек жок андай эмес дей албайт. Баарыбыз жаштыгыбызда, кичинебизде атабызга айта албаган сөздү апабызга айтабыз. Апабыз менен сырдашабыз. Туурабы? Апабызга айтабыз, апабызды ортого салып, бир нерсени сурап, чыгып кетебиз, келебиз, жасайбыз. Бирок сөйөнө турган түркүгүң атаңда баары бир күн моминтип сөйөнгүн келет, ошол сөйөнүч ал үйдө жок да азыр. Кимге керек эми ушул? Ошон үчүн кыздарды турмушка даярдоодо сеп даярдабагыла, эп даярдагыла. Эп деген адеп ахлагын, жүрүм турумун, басыгын, мамилесин даярдагыла. Жигиттерди үйлөнүүгө, таппайсыңбы бир акча кишини, үйлөнүп албайсың деп акча камдатпай, ага акыл, эс, бам, парасат, ыйман, инсаф, хидаят сурагыла. Келинчегиңе кадимкидей мындай бир мыкты мамиле кылууну үйрөн. Талактын тыысын айтпай жаша деп неке менен талактын ортосун түшүндүрүп коюш керек. Мына ошондо алар ынтымакта жашайт иншалла. Талак түштү эгерде мас болуп айтса. Ассаламу алейкум устаз, ва алейкум салам. Бир туугандарыбыз баптист болуп кеткен, Кудай сактасын. Ошолор менен мамиле кылбай койсок болобу? Туугандар менен мамилени үзбөгүлө деп көп угабыз. Жок, мамилени үзбөгүлө. Такыр үзбөгүлө мамилени. Ошол мамиле кылуу менен кайра аларды ошол динден өздөрү жараксыз кабыл албаган баптисттик жараксыз динден ислам динге өткөрүш керек. Мамиле кылуу менен. Айткыла, дегиле, түшүндүргүлө. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам ар бир үйдүн эшигин 23 жыл черткен. Ар бир үйдүн эшигин 23 жыл. Сиз ошол баптист бир тууганыңыздын үйүн 23 күн эле чертип барбайсызбы? 23 күн эле чертип барбайсызбы? Кагылайын, мен сени жакшы көрөм, иним, агам, айнанайын, сиңдим, эжем, мен сизди жакшы көрөм деп барың. Ал албетте сынат да. Сиздин мамилеңиз руббахал афсах мин мақал. Кээ бир адамдардын сырткы келбети дагы бирөөнүн эртеден кечке чейин безилдеп сүйлөгөндөн мыктыраак даамат кылат деген. Сиздин баскан турганыңыз, отурган күлгөнүңүз, кылган мамилеңиз аны жараксыз динден ислам динге тартып алсын. Ошон үчүн Хазрат Умар ибн Абдул Азиз куну дуатан илаллахи ва антум самитун. Аллахтын динине унчукпай, сүйлөбөй чакырган дааматчы болгула деген. Ошондо айткандалар. Эмне бар бирөөнүн маңдайына бар телмирип эле тиктеп жалдырап тура берейинби? Жок. Унчукпай чакырган дааматчы бол дегени кийимиң менен, мамилең менен, алганың, бергениң менен, басканың менен аны чакында сүйлөбөй туруп намазга жыгып кое турган бол. Устаз, мен балалуу болбой жүрөм. Күйөөм төрөбөс деп таштап кетти. Жеңем ороз айында дуа кылыптыр. Аллах наристе бер ушул кызга төрөп берейин деп. Жакында төрөйт. Мен ал баладан отказ кылдым. Ошол туура элеби? Ал дайыма милдет кылып баланы бергиси келбей калганын айтат. Туура кылдымбы, албай деп ойлоп калдым. Азыр эл арасында бала багып алуу деген кадимкидей эле көнүмүш адат болду. Бирок бала багып алуунун бир жолу, эгерде ал баладан ата энеси биротоло баш тартса. Экинчи шарты, бала асырап алган келиндин көкүрөгүнөн сүт чыкса, эмизүүсү шарт. Эмизбесе, ал чоңойгондон кийин ага махрам болуп бере албайт. Кыз болсо ал келиндин күйөөсүнө, бала болсо келиндин өзүнө, ал чоңойгон наристе эртең чоочун. Бала кылып алыш үчүн сөз түрдө ошол келиндин көкүрөгүнөн сүт чыгыш керек. Масса ау массатайын. Бир соруп же эки соруу менен деле исбат болот, ошонун баласы болуп эсептелет. Ансыз болбойт. Эгерде көкүрөктөн актыкка окшобогон сары сууну сыгып ичирсе, анда ал аны менен бала болбойт ага. Ак сүт чыгыш керек. Баш тартканыңар дурус болгон. Анткени эртең силерге ал махрам болбой калмакта. Аллах Таала албетте перзентти берет силерге иншалла.
Аллах Тааладан үмүт үзбөгүлө. Устаз, Аллах разы болсун сизге. Амин. Сиздин айткан насаатыңыз жүрөгүбүздү ойготот. Мен сизден сурарым, өзүм мектепте повар болуп 10 жылдан бери иштеймин. Күндөгө балдарга меню менен продукт алып келет. Ошонун баарын бышырып берсек, балдар жетишпейт. Жешпейт, төгүлөт. Балдарга жараша бышырабыз, калганын продуктаны бөлүп алабыз дейт. О, сөз биякта. Менин жүрөгүмдү өйгөн суроо. Ошол муну ошол мектеп директоруна беришиңер керек болчу суроону. Эгерде толук бышырсак, коромжу болуп атат, төгүлүп чачылып кетип баратат, жөн эле текке кетип баратат. Андыктан балдардын табитине, тамагына, анан жешине жараша, курсагына жараша бышыралы дагы, анан калганын бөлүп алып. Анткени сиз ал жерде айлык алып атасыз. Айлык маянаңыз бар да. Айлык маянаңыз бар. Азыр мен сизге бир нерсени айтам. Ушул продуктаны үйүңүзгө алып баргандан баштап сиздин үйүңүздө береке кеткен. Мойнуңузга алып. Кызыктай эле нерселер түшүңүзгө көрүлүп, жан дүйнөңүз жанчылып, кысылып, кээде мурдагы кылган дуаңыз жүзөгө ашып кабыл болот эле, азыр ошолор жүзөгө ашпай калды. Анткени сиз Абу Ханифанын доорунда болгон бир окуяны жүзөгө ашырып атасыз. Абу Ханифага бир киши келди. Менин бир суроом бар деди. Ушундай жык шагиртинин алдында. Кандай суроо? Мен бир кожоюнун колунда мардекер болуп иштейм. Айлыгым 5 дирхам. Бирок алган айлыгым өзүмдүн кара курсагыма, үй бүлөмө бир айга жетпей калып атат. Эми ушуну кандай дейсиз? Көбөйтсөм болобу деген деп сурап атат. Эгерде бизден сураса көбөйт демекпиз да. Башты ортпай чыгы, башка ишке кир демекпиз. Абу Ханифа карап туруп, кожоюнуңа бар дагы аны менен сүйлөшүп туруп, айлыгымды 4 дирхамга түшүрүп бериң деп айт деди. Бардык отурган шакирттери таза өлдү го. 5 дирхам жетпей атса, анан 4 дирхам жете беле деп баары бири-бирин чыканак менен түртүп таң кала берди. Макул деп чыгып кетти. Бир айдан кийин баягы жигит дагы келди. Айлык жетпей атат деди. Болбой калдыбы деди, болбой калды. Мен айтканыма көнөсүңбү деди. Көнөм. Кожоюнуңа бар дагы менин айлыгымды 3 дирхамга түшүрүп бериң, мен 3 дирхамга иштейм деп айт деди. Кетти, ошол боюнча 6 ай келбей койду. Имам Адам Абу Ханифанын шакирттери баягы жигит кантип экен, 3 дирхам менен жоголуп кетти окшойт, келбей калганына караганда деп жүрүштү. Бирок 6 айдан кийин кийими аябай сонун тыкан, таза, келишимдүү кийинген, кадимгидей беттер жылтырап, токчулуктун белгиси бар. А жигит кел, кандай болду деди эле. 3 дирхамдан айлык алып атып, кадимкиде тамак ашыма, үй бүлөмө, кийим кечеме жетип, кээде 1 дирхам, кээде жарым дирхам ашып калып атат деди. Анан ошондо Абу Ханифадан шакирттер сурады. Неге ушундай болду деди эле. Анткени мунул жигиттин өзү жалданып жасап жаткан ишинин өзү башынан эле 3 дирхамдык эле. Ал ашыкча алган 2 дирхамы харам болгондугу үчүн Алла аны менен берекесин кетирип атат деген. Мынабыл ашыкча балдардын тамагын бөлүп кетүү алып аткан айлык маянаңардын берекесин кетирет айтып коеюн. Ошол себептен башкалар алса дагы, башка дин өкүлдөрү, силер мусулман катары албай эле койгула. Айтарым ушул. Ассаламу алейкум устаз, ва алейкум ассалам. Досторубуз менен тартыш болуп жатат. Мен кафе, чайкана ачалы, ошол жакшы десем, башкалар компьютер, игровой клуб ачалы деп жатат. Сиздин көз карашыңыз менен кайсынысы жакшы? Рахмат. Эрнис. Эгерде арам ичимдик коюлбаса, ошол ашкан ачканыңар жакшы. Ошол жакшы. Компьютер ачып алсаңар, көпчүлүктүн келинчегин
зарыктырып күттүрөсүңөр, күйөөлөр ошондуктан чыкпай калат. Көпчүлүк ата эненин кайгыга батырасыңар, балдар ошол жерден чыкпай калат, бузулат. Ошол ашканаңарды ачып, адал жемек, ичмек, тамак бышыра бергиле, ошондо береке бар иншалла. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Суроом, жездем менен эжем ажырашып кетишкен, ортосунда 5 балдары бар. Эң кичинеси 8 ай. Я Аллах. Талак берип койгон. Жакында үйлөнөт экен. Эркектерге катуу насаатыңызды айтып койсоңуз рахмат. Айтып атабыз эркектерге. Үй бүлөдө туруктуу болгула. Аялыңар силерге аманат, балдар аманат. Кыяматта кет башыңар менен жооп бересиңер. Ажырашып кетсең, эркекке сага катын, аялга сага эр табылат. Бирок мына уул кыз перзентиңе өзүңөрдөй болгон мээримдүү ата эне табылбайт. Чын. Мен өтө көп баланын арасында окуганмын. 86-жылы Душанбеде Тажикстанда окугам. Ата энеси ажырашып кеткен балдар окуйт эле. Бир атасы же апасы өтүп кеткен балдар окуйт эле. Же экөөсү тең өтүп кеткен балдар окуйт эле. Канчалык кабыл алуусу зээни бекем болбосун, ата эненин баланын аркасында түркүк болуп турушу балага ушунчалык катуу дем берет да. Ошол ата энеси үйдө араздашып, урушуп, ажырашып кеткен, бири өтүп кеткен, тигиндей болгондордун балдары окуганы ары каттап суу кечкен жок да. Мына мен өзүмдүн ушу тажрыйбамдан айтып атам. Ошол силер себептүү жарык дүйнөгө келген перзентиңерди ошол бир заркантып, ошол бир кыйнап койбогула да. Бекемирээк болгула, үй бүлөгө туруктуу болгула. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам. Устаз, сизди төрөгөн апакеңизге миң таазим. Амин я раб. Амин. Сизди алым бала төрөп тарбиялагым келет. Апаңыздын тарбиясы менен бөлүшүп кетсеңиз. Кыйын болуш керек чындан. Анткени менин апам, мен 5 жашымда, 5,5-6 жашымда кошунабыздын үйүнө ойногону киргени жатканда апам кийинтип туруп, жакамдан кармап туруп, ал кошунабыз менин атамдын бир тууган агасы. Авам. Ошол айылда бир атадан таркагандар жашайбыз. Камчаткада өзүнчө эле. Апам ошол авамдын үйүнө кирип баратканда жаштыгымда кулагыма койчу эле. Балам, кагылайын, булар картошка жейт, ал орустун тамагы жебе дейт эле. Мен картошка жегенди чоңойгондо үйлөндүм. Ишенесиңерби? Жанагы банкада, ише банкада идиште туздалган бадырың бар го? Соленый бадырыңдар бар го? Ошону атам менен апам жаштыгыбыздан муну арак ичкендер жейт, бул капырлардын тамагы дейт эле. Анан үйлөндүм 91-жылы. 92-жылы үйлөндүм. 92-жылы. Bir gün келинчегим очок жакта эле жүрөт да. Карасам, банкага бадырың салып атыптыр. Туздап атыптыр да. Эсим чийип кетти. Кудай, ошо атам менен апам көрбөсө экен. Шерменде ит болбосо экен деп атам да. Анан жанына барып, "Не кылып атасың?" дедим да, десем, "Бадырың туздап атам" деди. Камырабайт. Анан бул арам да деп айттым да. Неге деп чочуп кетти. Анан бул 92-жылдык мен акылым жайында эле кишимин мен. Адаммын. Жаш бала эмесмин да. Унуттум да. Бул арак ичкендер менен кафырлардын тамагы деди да. Дедим да. Токтоп калды баягы жерде. Анан эмне кылыш керек? Банканы төгүш керек. Жок кылыш керек. Анан айтты да, буга мен жөлө мындай туз, шекер,
Анан уксус салып эле туздап атам, кайнаттым болду. Анан тук мына жерге келди. Демек жесе болот экен деп 92-жыл бадырын жеген мен. Ошентип тарбияласаңар болот. Азыр биздин үйдө мен мисалы чындап айтайын, мен базарга, дүкөнгө кирип таттуу сатып алгандан өмүрүмдүн аягына чейин бошонгом да. Анткени таттуулар сатып албайм, аны келинчегим сатып алат. Үйдө кайсыл конфет жесе болот, жебесе болбойт, бүт баары сортировка болгон да. Бир жерге чайга барсам дагы дасторкон үстүндө жык конфеттер турса, акырын тартып туруп жөнөтүп берем. Крест кесе жебейм. Птичка келип туруп, мында ошол сүрөттөгү конфеттер оролуп туруп ошого пичит кылса, ошодон жем, калган жебейм. Биздин үйдө балдарыбыз, кыздарыбыз ошондой болуп чоңойгон. Ошондой кылып тарбияласаңар, иншалла, эң мыкты инсан болуп чоңойот иншалла. Устаз, менин жолдошум, устаза деген сөз бул женский род, аялдарга кайрылат. Устаза деп. Устаз деп эркектерге кайрылат. Учитель, эркектер учительница, эжеке дегендей эле. Устаза деп з тамгасынан аны коссоңор, анда эжеке кайрылган болосуңар. Устаз деп з менен токтотсоңор, анда эркекке кайрылган болосуңар. Бул жерде аялга кайрылыптыр да. Устаз, менин жолдошум мени сыйлайт, барктайт, көңүлүмө карап жүрөт. А мен болсо аны эч эле жакшы көрбөйм. Ойтобу акылым? Жакшы келе атып эле. 3 балам бар, сыйлабайм дейт. Таз өлдү го бияга. Көңүлүнө карабай, мындай көрөм, мындай көрөм дейт. Мындай эле көрөм дейт. Мындай мимикасын жазып, мындай эле көрөм дегенде. Эч жакшы көрүп сүйө албай келем дейт. Уруш болсо балдарымды таштап кетип калууга да даярмын. Жакшылап оку. Пайгамбарыбыз момун эркек дагы, момун аял дагы момун эркек өзүнүн аялын, момун аял мусулман аял да, өзүнүн күйөөсүн болбогон бир жагымсыз мүнөз үчүн сабыр кылып турса, жагымдуу болгон дагы бир мүнөзүн көрсөтүү менен жууп коет деген. Эми сага дагы кандай кылып берсин эми? Анда аны токуп жүгөн салып минишиң эле калыптыр да. Көчөгө. Дагы эмне кылсын? Ардактаса, сүйсө, комплимент кылса, дагы эмне кылыш керек? Эч нерсе калбаптыр. Же 9-чу этаждан бир секирип берсин сага, ошо менен кутулат экенсиң. Жаша. Үйдө ортодо балаңар бар экен. Мына жерде отуруп аткандардын баары азыр чекеден акырын да бөрөгүн тырмап туруп сырдашкын эле. Сеникинин да жаман абалы бар. Абал базары деген болгон. Абал базары. Азыр бул жерде кийим базары бар, картошка базары бар, мал базары бар, машина базары бар. Абал базары деген болчу. Аерге барышат, кадимкидей киришет дагы, катар отуруп алышып, анан Элмира Гүлмиранын маңдайына отурат. Анан экөө бирөөсү баштайт. Уй, тажадым. Кетем. Не болду? Айтат, башынан аягына чейин айтат. Угуп бүткөндөн кийин меникин ук дейт. Ал айтканда наркы өчүп калат да, кой. Анда мен секин кете берейин дейт. Абал базары деп ушуну айтат. Ошондой базарга барып бир өзүңдү соодага салып көрсөң, сеники эч нерсе болбой калат. Ошон үчүн тынчыраак жашагыла. Мен жашагыла деп айтам. Ассаламу алейкум саз. Ва алейкум салам. Менин бир суроом. Кыз бала канча жаштан баштап эркелигин токтотуу керек? Вообще токтотпош керек. Токтоп болбойт. Турмушка чыкканга чейин атасы менен апасын эркелейт. Турмушка чыккандан кийин эрин эркелейт. Төрөгөп атканда баласын эркелетип, картайганда балдарын эркелеп, ошол боюнча анан токтойт да. Токтотпосун. Муну сураганын себеби 3-класста окуган кызыбыз бар. Атасы өтө эле көп эркелети. Көйнөк кийгизсем, чечип салып, атасынын
жанына жатып алат. Бул туурабы? 3-класс деген бул эми гана кичине жетилип келе жаткан жаш. Ар бир баланы ата менен эни чоң адамдай кылып сүйлөшүш керек. Бизде баягы муну наристени нана деп 3-класска чейин нана деп чоңойто берет го. Уже бул нам болду. Нам болгондо давно болгон. Эми ушуну бышырган үйрөтүш керек, сындырган үйрөтүш керек, даярдаган үйрөтүш керек. Ошентип жүрүп, анын кызсың, сен баласың, бирок ал бул эркелик эмес. Бул тарбиянын жоктугу. Тарбиянын сөз түрдө балаңар менен кызыңар, пайгамбарыбыз айткан, "Муру ауладакум бис-сала ва хум абнау 7 синин." Уулуңар болобу, кызыңар болобу 7 жашка чыктыбы, намазды үйрөткүлө, жаныңарда тургузуп, кабыргасын ошентип жылган турганын билсин. Ва фарриқу мадажиахум. 10 жашка чыкканда алардын жатак бөлмөсүн айырмалап койгула, анткени келбет өзгөрө баштайт. 10 жашка чыгышы менен уулуңар башка бөлмөдө, кызыңар башка бөлмөдө жатсын. Шарт түзгүлө деп атат. Ал эми жана кыз баланын, аял затынын эркелиги калбайт, ал эркелей берсин. Бул башка таптакыр башка тарбия. Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум ассалам. Өзүм намаз окуйм. Иште кээде окуй албай калам. Үйгө келгенде каза кылып окуйм, ошол туурабы? Биринчи суроо экен. Ал кандай иш? Ошого караш керек. Туруп окуй албасаңар, отуруп окушуңар керек. Отуруп, сүннөттөр окулбайт, фарзын гана окуйсуңар. Болду. Анан баягында узун кылып 15 мүнөт алакан көтөрүп ойлонуп дуа кылбай, дароо эле туруп ишиңди кыле бер, ошол ишиңди кылган боюнча тасбихтерди, зикирлерди айтып жүрө бересиң. Эгер ушунчалык таңкыс болсо, фарзын туруп окуганга болсо отуруп окуйсуң, сүннөттөрдүн окуйсуң, фарзын окуп туруп кете бересиң. Атам кээде арак ичип коет, Кудай сактасын. Ар намазымда дуа кылам. Кандай дуа кылсам, атам эртерээк намазга түшүп, иманга келет. Аллах разы болсун. Мынауны суроо десе болот. Чындап жан кейиткен кейиштүү суроо. Эң биринчи арак ичкен адамдын өзү менен күрөшүш керек. Аны арак ичкен чөйрөдөн алыстатыш керек. Ошол себептен al-viqayatu afzal min al-ilaj. Дарылагандан көрө алдын алуу жакшыраак. Качан тишти курт жеп, чирип кариес болгондо врачка баргандан көрө ошого жеткирбей алдын ала дарылап жүрүп витаминдерди колдонгон жакшыраак. Анан бул жакта дуа кылып отура берген болбойт. Аны өз чөйрөсүнөн алыстатып, дааватка, устаздарга, мешитке жетелеп барып алыстатыш керек. Чындап, эгер ушул катты жазып аткан кыз бала боло турган болсо, ал күнүгө түнүндө жашап жаткан, чогуу жашап жаткан күйөөсү менен же чогуу жашап жаткан квартирасында кыздар менен аларга билгизбей, балким кээ түндөрү ал уйкусуз, жастыгын көз жашы менен суулап чыгып атат ыйлап. Анткени кээ бир жигиттер бар, анын атасы арак ичет, мен аны албайм деп, атасынын айынан кыз баланын шагы сынып атат. Аллах таала инсаф берсин, дуа кылабыз иншалла. Ассаламу алейкум, устаз, ва алейкум ассалам. Менин бир көйгөйүм бар. Кызым орус улутуна турмушка чыкты. Бул ушул Москвада жүргөнүбүздүн пайдасы окшойт. Ушул жакта окуду, мен ушуну менен бактылуу болом деп жашап жатат. Эмне кылышым керек? Боюнда бар, жакында той кылабыз деп жатат. Атасы ыраазылыгын берди, балдарым каршы. Эмне кылам? Дурус эмес. Никеси дурус эмес. Никеси жок. Орус улутундагы ошол жигит исламды кабыл алганда, исламды кабыл алып туруп нике кылганда, анда кадимкидей эле мыкты үй бүлө болуп жашай бермек. Азыр алардын жашоосу харам. Ушинтип гана айтам мен. Кызга түшүндүрүш керек. Бул мынабул азыркы ушул абал калгандардын да башына келип калышы ыктымал. Анткени ушул жерде төрөлүп атат балдар, торолуп атат, чоңойду, эр жетилди, ушул жерде окуп атат. Кыргызча билбей калды. Менин балам орусча сүйлөйт деп сүйүнүп атасыңар. Ала кошто атынан ата дейт. Эртең мекенине барганда өзүнүн тилинде сүйлөсүн. Кыргызча эле сүйлөсүн. Ушул мына ушул кейип эртең ушул көрүнүш башкалардын да
башыңарга жетип калышы ыктымал, Кудай сактасын. Эми күйгөндөн айтып атат да, ушул эже да, ушул апа дагы же ата күйгөндөн айтып атат да. Анткени дос деген бар, Куда сөөк деген бар аларда дагы, башка тааныш дегендер бар. Оруска тийдиби сенин кызың? Орустан Куда күтүпсүң да, деп ушинтип сакаба кылат, мыскылдайт, кемсинтет. Анан эненин жүрөгү жараланып атат азыр. Кайнене деген өзүнүн кыргыз күйөө баласы менен отуруп анын колунан чай ичкиси келет, колунан суу куят, ага насаатын айтат. Орусча кантип айтат эле? Ой, сынок мой. Чё там деп, мына таппай калса өлдүк ана. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам. Устаз, сизден сураныч. Биринчиден Аллах баарыбыздан ыраазы болсун. Амин. Сизге суроо. Үй бүлөнү сактап калуу үчүн эмне кылсам болот? Үй бүлөнү сактап калыш үчүн эң биринчи жаман ойдон, арам күмөндөн итет болуш керек. Ушул жаман ой, арам күмөн өтө жаман. Өтө жаман. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сапардан үйүңөргө кайта турган болсоңор, түнү кирбегиле үйүңөргө деген. Сапардан үйүңөргө кайта турган болсоңор, үйүңөргө түнү кирип келбегиле. Шаарыңарга, айылыңарга келип, бир мечитте түнөп, күндүзү келгиле деген. Эмнеге? Анткени силер эми азыр телефон бар, чалып койсоң болот. Мен кетип бартамын десең, ал даярданып турат. Бети башын жууп дегендей. Кээ бирде мында звонок бассаң, эшигиңди ачсаң, аялың тозуган чачык менен ача салса, чалканча кетесиң да. Ошондой болбосун деп атат. Бул дегени эшикти ача салганыңда шайтан бир элес болуп, аялың жаткан бөлмөдөн чыгып кетиши ыктымал деп атат. Ошондо сен арам ой менен аны токмоктойсуң. Көрдүң? Дин кандай? Дин ушул арам ойдон сактап атат. Бири-бириңерге мыкты мамиле кылгыла. Жакшы мамиле жаса, жакшы сүйлө. Мейли кечир аны, айт, түшүндүр. Такыр болбосо анан ажырашуу деңгээлине жеткен болот да. Бүт бардык этаптарды басып өт. Анан эң аягында болбо дегенде отуруп, анан бир талак бер, 3 талак бербе. Бир талак бер, ошол менен бошоп кетет. Анан ал башкага тийсин, сен башка үйлөн. Бирок бардык этаптарды басып өтүш керек. Үй бүлөнү сактап калыш үчүн эң алгач эркекте, аялда өзүнө таза болуш керек. Өзүнө таза болуш керек. Жан дүйнөсү таза болуш керек. Ою таза болуш керек. Сүйүүсү таза болуш керек.